Салам, менин жаш досум. Бүгүн биз Хан Чалкан деген жомокту окуйбуз. Өткөн бир кылымда өз элин чалкандай чаккан ырайымсыз Чалкан деген хан болуптур. Бир күндөрү ал эриги отуруп, ичи думуккандан улам, жанына тайганын ээрчитип, зоот шайманын кийип, боз жоргосуна минип, сейил курганы саякатка чыкты. Жолдо келе жатып, жондун астына тигилген жумурткадай аппак, келишимдүү бир жалгыз үйдү көрдү. Мурда бул жерге эч ким көчүп конбогондуктан, кең талаада жалгыз үйдүн турганы өзгөчө көрүндү. Эмнеси болсо да, бул үйгө кирип, маани жайын билмекчи болуп хан үйгө түштү. Кирип барса, жалгыз адам отуруптур. Ал алтындай жаркыраган чоң үстөлдүн үстүндөгү тоодой болуп үйүлгөн кагаздардын улам бирин карап, ириэттеп, өзүнчө алектенип жаткан экен. Хан эмне айтаарын билбей тигил адамдын шашылганына аң-таң боло карап калды. Тиги кишиден эч кандай сөз болбогондон кийин Чалкан өзү сөз баштады. Ыракым кыл, ашыгып жаткан экенсиз. Жооп күтүп көпкө турдум. Бир ооз сөз сурабаганыңыз кандай? Сиз жөн суроодон эринсеңиз, мен сурайын. Уруксат бериңиз. Сурай бериңиз, деди тиги киши. Мен сиздин жөн жайыңызды билгим келет. Мурда бул жерде адам жашачу эмес эле, дөөперлер гана мекен кылчу. Ошондон улам сиздин бул жерге кандайча келип калганыңыздын жана эмне үчүн менден жөн сурабаганыңызды билгим келди. Андай болсо билип ал, деди тигил адам. Бул жер Кудайдын өлүү менен тирүүнүн эсебин ала турган ордо. Мында тирүүлөр бир тизмеге, өлүүлөр бир тизмеге жазылат. Ошондой эле ким кандай адамды алаары, кимдер кандай адамга бара тургандыгы ирети менен өзүнчө жазылат. Ушундан улам шашып, сизге жооп бере албадым. Мага 1 мүнөт коротуу бул чыгым. Ошондуктан мынабу тоодой болуп үйүлгөн кагаздарды иретке салмайынча сөз сүйлөөгө болбойт. Жаркыным, менин бул жалганда көргөн жалгыз кызым бар эле. Ошол көзүмдүн кара чечекеи кимге буйруптур? Ошону тизмеден карап бере алар бекенсиз. 5 мүнөт убактыңызды мен үчүн бөлүңүзчү, деди хан Чалкан жалбарып. Тигил адам кыйналып кысталып туруп, бир элди бийлеп турган хан экенсиз. Көңүлүңүз калбасын. Караса карап берейин, деди да алтын үстөлдүн үстүндөгү тоодой болуп үйүлгөн кагаздардын ичинен бир топ адамдын тизмесин алып чыкты да, жогорудан төмөн карай карап чыгып, мындай деди. Сенин кызыңа Караөткөл шаарында жашаган Байшат деген хандын колунда бир күңү бар. Сенин кызың ошол күңдөн туулган кулдун баласына барат, деп жооп берди. Хан төбөсүнө зил кара таш түшкөндөй, эмне айтаарын билбей, аң-таң болуп туруп калды. Бир кезде эсин жыйган хан: "Жок, бул калп. Кызымды кулдун баласына бергенче кылычыма акыл салаармын", деди да тиги киши менен кош айтышып үйүнө жөнөдү. Ойго чөмүлгөн хан үйүнө келди. Кабагын бүркөдү. Сиркеси суу көтөрбөй, эч адамга сырын айтпай, бир нече күн уйку күлкүсүз жашады. Күндөрдүн биринде хандын эң жакын досу Вазири келип: "Урматтуум, сиз эмнеге жүдөп кеттиңиз? Эмнеге кападарсыз? Кана, сырыңызды айтыңызчы. Колумдан келгенин иштейин. Сиздин таманыңызга кирген тикен менин маңдайыма кадалсын", деди. Хан: "Эң жакын досум элең, сенден эмне сыр катайын", деди. Чалкан хан анан бардык болгон сырын айтты. Акырында: "Буга кандай акыл кошосуң?" деди. Ошентип хан менен Увазир күн түнү эмне кылуу жөнүндө акылдашты. Акыр аягында Караөткөл шаарына барып, кайдан болсо да таап, күңдү өлтүрүү керек деген бүтүнгө келишти. Ошентип хан Чалкан менен Увазир ошол шаарга жүрүп кетишти. Бир нече күн, бир нече ай жол жүрүп, арып ачып, араң дегенде Байшат хандын элине жетти. Түз эле Байшат хандын 6 канат өргөөсүнө келип аттан түшүштү. Хан аларды урмат сый менен кабыл алды. Бир нече ай жол жүрүп, чарчап чалыгып келген немелерге жакшылап тамак кылууну кош бойлуу аялга тапшырды да, Байшат хан конокторунун жанына келип олтурду. Коноктор өткөн кеткендерди кеп салып, жөн жай сурашып гүйлдөп жатышты. Бир кезде күң аял кирип, сыпайылык менен меймандарды оокат ичүүгө чакырды да, кайра чыгып кетти. Анын кылган оокаттарын меймандар өмүрүндө көргөн эмес экен. Ага аябай таң калышса да, курсактары ач немелер күң даярдаган тамактан баш көтөрбөй, үстөкө босток жеп иче беришти. Хан Чалкандын эси дарты күң аялды канткенде колго түшүрүүдө болду. Бир кезде хан Чалкан: "Капырай, бул оокаттарды мен өмүрүмдө көргөн эмесмин. Илимпос аялго нечен түркүн оокатты ушунчалык сонун жасаганына акылым жетпей турат. Ушул азыр өз элимдин тамагы жакпай жүрөт. Бул күңдү 10 күнгө бере турсаңыз кантет? Менин күңдөрүмө да үйрөтсүн", деп Байшат ханды карады. Байшат айтты: "Башка адамдын жасаган тамагын иче алчу эмес элем. Бул күңүм акылдуу аял. Мурун сизди көргөн эмес элем. Ошентсе да сурап калыпсыз берейин", деди кыйналып туруп. Ошентип күңдү колго түшүргөндөн кийин Чалкан хан айылына жөнөмөкчү болду. Күң аялды арабага отургузуп айылына жөнөдү. Келе жатып, бир бийик жарга келгенде күңдү өлтүрүп, ичин жарып салып жолун улап кете беришти. "Мына, баланын көзүн тазаладым. Эми барып Кудайдын тизмесин көрөйүн", деп хан тездеп жөнөп, бир нече айдан кийин баягы жерге келип, тизмени кайра карады. Тизме өзгөрүлбөптүр. Кулдун баласы алат деген жазуу ошо бойдон өчпөй турат. Бирок хан өзүнө өзү ишенип жүрө берди. Эми баягы аялдын окуясына келели. Күңдү өлтүргөн жардын боюнда бир кара алачык бар экен.
анда эптеп күн көргөн кемпир чал жашачу. Ошол үйдүн кемпири тезек терип жүрүп, ичи жарылган аялды көрөт. Ичек карын менен аралаш чырылдап ыйлаган баланын үнүн угуп, кемпирдин заманасы учуп, шашканнан чалын чакырып кыйкырат. Кемпирди карышкыр кармап жатабы деп чуркап жетип, тигил укмуштун үстүнөн чыкты. Бул бечара аялга кандай каргыш тийгир кастык кылды экен, деп уайым чегип, анан жийиркенбей баланы ичек карындан чыгарып, аялды көөм үйүнө келди. Кудай, бала бербей жүрдүң эле, мына эми талаадан бердиң, канаттууга кактырбай, тумшуктууга чокутпай багайын, деди да баланын киндигин кесип, упчу менен сүт берип багып өстүрө берди. Баланын атын Жарболот койду. Ал атына жараша болоттой курч, балбан билек, эр жүрөк, ашкан чебер, таланттуу, сылык болуп чоңойду. Ошентип кемпир чалдын эмгегин актаган баланын билимдүүлүгү, тапкычтыгы даңазаланып, айланага таркай баштады. Ошол күндөрдүн биринде хан түш көрдү. Бирок кандай түш көргөнүн унутуп калат. Ары кетип ойлонот, бери кетип ойлонот, бирок эстей албайт. Ошентип элге жар салат. Кимде ким жоготкон түшүмдү таап, жооруп берсе, ага дүйнөдөгү жакшылыкты башына орнотом. Ушул жарыя сөздү угуп, бир жумураймастан кемпир ханга келип мындай деди. Таксыр ханым, ушул жерде бир чал кемпирдин асыранды баласы бар. Сиздин түшүңүздү бир тапса ошол табат, деди. Хан баланы чакырат да, маани жайын сурап, өзүнүн унутуп калган түшүн айткызат. Сиз түшүңүздө чоң дарыя көрүпсүз. Анан эки жагы бийик жар. Жардын бир жагында 40 жылан, экинчи жагында 40 ажыдар жашайт экен. Суунун ортосунда сиз экенсиз. Оозуңузга бир карлыгач анда-санда суу тамызып туруптур. Сиздин көргөн түшүңүз ушундай экен, деди. Хан, ооба, мына ушундай түш көргөм. Эми эсиме келди. Кана, эми жоруп бер, деди. Бала мындайча жорудо. 40 жылан 40 аялың, алар сизге душман экен. 40 ажыдар өне 40 увазириң экен. Алардын да ичи сизге кара экен. Дарыя бактыңыз, карлыгач, кызыңыз. Ошол гана сизге ниети ак экен, деди бала. Хан баланын сөзүнө аң-таң болуп, сен кимдин уулусуң, ата-энеңдин аты ким, деп баланын жети атасына чейин сурады. Бала бул суроолорго жөндүү жооп бере алган жок. Ушундан кийин хан баланын атасын чакыртып алып, аман калам десең, бул баланы кайдан алдың, ата-энеси ким экенин айт, деди. Чал сырын айтпоого канчалык тырышса да, хан аны эркине койбогондон кийин айтып берүүгө аргасыз болду. Анын ата-энеси ким экенин билбестигин, кандай асырап баккандыгын айтып берди. Хан баланын жөн жайын билгенден кийин, анын көзүн дароо тазалоо керек экендигин айтып, баягы увазирине кат жазып жиберди. Мунун көзүн дароо тазала. Бул баягы биз өлтүргөн күңдүн баласы экен, тирүү калыптыр. Эгер өлтүрбөсөк кызым ушу балага тиет. Тезинен өлтүр, деп жазды да, катты баланын өзүнө берип жөнөттү. Караңгы түн эле, бала жолдо келе жатып чарчап, жарык түшүп турган үйдүн терезесинин алдына отуруп уктап кетет. Бул хандын кызыныкы экен. Кыз терезеден жаркырап көрүнгөн бир сөлөкөттү көрүп, сыртка чыгып караса, жүзүнөн нур жанган жап-жаш бала уктап жатат. Колунда бүктөлгөн кагазы бар. Кыз катты алып окуп, балага ашык болуп калат да, ойготуп үйүнө алып келип, урматтап, нечен түркүн сый тамак берет. Анан өзүнүн ашык болуп калганын билдирет. Ошентип бала алып бараткан кагаздын ордуна мындай деген кат жазып берет. Мынабу кат алып барган балага кызымды үйлө. 30 күн оюн, 40 күн той өткөр, деп жазат да атасынын колундай кылып кол коет. Бала катты увазирге берет. Увазир балага хандын кызын үйлөтүп, 30 күн оюн, 40 күн той өткөрөт. Хан келип тойдун үстүнөн чыгат. Болор иш болуп өткөндөн кийин хан эмне кылмак эле, макул болот. Ошентип кулдун уулу Жарболот хандын кызына үйлөнүп, бактылуу өмүр өткөрүптүр дешет.